Силерди мына пешенеңер өз каалооңор менен келдиңер, силер дагы жасап беребиз. Шаардык жигиттерибиз патриот болобуз деп мына баштадыңар. Ошону силерден сураныч сапатка бир чекеден жасап, жакшы жасадыңар. 2020 жылы эң ири долбоорлордун бири Ак Бура болуп саналат. Бул курулушту ишке ашырууда сапатка көңүл буруу керектигин шаар башчысы куруучуларга каттуу талап койду. Жебейли, ичпейли, бирок ошону эл үчүн мындай таза жакшы жасап коелу сапатка. Биринчи этапта Бахава көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин 2,5 чакырымдан болгон 2 жээк бекемделет. Долбоорго тоскоолдук берген. Курулуштарды жылдыруу иштери жүрүп жатат. Ушул күндө дарыяны жээктеп, мыйзамсыз жеке ишкердик менен алектенип келген 13 жеке ишкердин иши каралууда. Мамлекеттик актыларды жана сатып алууларды жокко чыгаруу боюнча этап менен иш жүрүүдө. Маалым болгондой, мамлекеттик алымдын өзү эле 6 миллион сомдон ашууда. Жеке ишкерлердин укуктары бузулбайт. Кээ бир баягы жарандарыбыз ошол биз деле мыйзам чегинде алганбыз жерлерди, мыйзам чегинде салганбыз дегендер болуп атат. Бирок көпчүлүгү бул жашылдандырууга алган да жерди. Жашылдандырууга алып, жеке турак жай салып алган. Кээ бири болсо ишкердик субъекти катары пайдалануу үчүн атайын зданияларды, сооруженияларды салышкан да. Ал мыйзамсыз. Анан бул жерде Ак Бура дарыясынын корук зонасы 50 метр эки жак тарабында, 70 метрге чейин. Анан ал эле эмес, бул жерде высоковольтный линия өткөн. Анын да корук зонасы бар. Ал линиянын дагы астында жайгашкан объектилерди биз аныктап чыктык да. Ак Бура дарыясынын жээги иретке келиши керек деген жергиликтүү бийлик баасы 250 миллион сомду түзгөн ири долбоордун үстүндө ишти алып барууда. Курулуштун ишин артка жылдырууга көмөк болгон жеке ишкерлердин курулуштары тууралуу иш мыйзамдын негизинде гана жүрөт. Бул жерде биз эч кандай алардын укуктарын бузган жокпуз. Бардыгы мыйзам чегинде алып кетип атабыз. Эскертүүлөрдү бергенбиз. Кызыл китептери барларга биз шаардык мэриядан компенсация төлөп бергенге даярбыз. Же болбосо ошол жерине башка жер бергенге даярбыз да. Мына Акниет паркында Кулатовдо да көрдүңүздөр, өзү жеке менчиги бар кызыл китеби барларга биз жер бердик, компенсация төлөп берип анан мындай мыйзам чегинде алдык да. Ак Буранын боюнда мисалы мына ушул үй мыйзамсыз да. Мына азыр силердин көз алдыңарча сурадым. Жашылдандырууга көртөндүр. Мындай иштерди азыр мына мамлекеттик экотехник инспекциясы бүт мына сотко берип атат да. Бардык мыйзам чегинде сот аркылуу иштерди алып барабыз да. Бир дагы бул жерде мыйзам бузуу болбойт. Ак Бура долбоору 2 этаптан турат. Биринчи этабында Бахафа көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин оңдолсо, экинчи этабында Нурматов көчөсүнөн Навай көчөсүнө чейин оңдоо иштери жүрөт. Жеке ишкерлерди дагы ошол эске алуу менен долбоорду алып өткөнбүз. Бирок ошо долбоорго лайык келбеген незаконный бир пристройкаларын да алууга туура келип атат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй ошо охранный зонасындагы законду дагы мыйзам чегинде дагы болуш керек баары. Ошондуктан мурункуда айтып өткөндөй өзлөрүнө эле кайта жакшы болот. Ол жерлерден пешеходдор өтөт, например, сейилдеп аткан кишилер ошол жерге эс алып, наоборот, экономический жагын дагы көтөрөт да. Өзлөрүнө эле жакшы болот. Долбоордо дарыянын 2 жээгин бекемдөө, балдар ойноочу аянтчалар, жөө жана велосипед менен жүрүүчү жолдор, жарыктандыруу, эс алуучу отургучтар, көпүрөлөр курулат. Мындан тышкары тазалык үчүн урналар коюлуп, вело парковкалар курулат. Дарыянын жээктерине болсо коопсуздук үчүн тосмолор орнотулат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.